3 жыл мурун 22-январда дал ушул күнү атайын күчтөр биздин офиске басып кирип келишип, менин чөнтөгүмө наркотика салып коюшкан. Бул биздин команданын аягы болушу мүмкүн эле. Бирок таң каларлык нерсе болду. Ал күнү ишемби күндүн кечи болгонуна карабай, 50дөн ашык адам бизди колдоп келишти. Булар журналисттер гана эмес, укук коргоочулар, юристтер жана жөн эле адилетсиздикке кайдыгер карабаган жөнөкөй адамдар да болду. Бизди сындырууга аракет кылгандар мындай болоорун күтүшкөн эмес. Операцияны башкаргандын көздөрүндө коркууну көрдүк. Бирок жөнөкөй спецназ кызматкерлеринин арасында түшүнүү жана тилектештик көздөрүнөн көрүнүп турду. Эртеси күнү адамдар коркутууларга карабастан митингге МВДнын алдына чыгышты. Бул адамдар коомдун ар кандай катмарларынан, чыгармачыл адамдардан баштап саясий активисттерге чейин келишти. Бизди бириктирген нерсе бул жөн гана чындыкка жана адилеттүүлүккө болгон умтулуубуз. Бул биздин жалпы жеңишибиз. Адилетсиздикке каршы турган ар бир адамдын жеңиши. Айпери деген кыз Болот Назаровго наркотика салып койгону аныкталганда колдоо дагы да күчөдү. Айперинин бул кылганы Болот Назаровго эле эмес, бүткүл чыгармачыл коомго каршы багытталган. Буга жооп кылып, акындын кесиптештери, башка акындар митингге чыгышып аны колдошту. Ушундай жала жапканың шермендечилик турбайбы? Айланайын туугандар, мынакей катарда турган акындар, таң аткы чакты Болотту чыгарбаса күн түндөп күпүлдөп бүгүн ырдайлы. Акын деген акындар, эл акындарын тыңдайлы. Ошол эле күнү бийлик митингтерге катышкан адамдарды куугунтуктай баштайт. Телефон чалып, коркутуп, үркүтүшкөн. Бирок ага карабастан биздин кичинекей жеңиштерибиз күрөштү улантууга күч берди. Биз Болот Назаров экөөбүз сыртка чыкпоо тил каты менен бошотулдук. Бизге кайрадан иликтөө жүргүзүүгө жана чындыкты издөөнү улантууга мүмкүнчүлүк берилди. Болот, сизге кандай? Давайте сюда пропустим. Давайте, да, пропустим, давайте. Пропустим, давайте. Всем чтобы. Андан бери 3 жыл өттү. Бул убакыт ичинде бизди ар түрдүү ыкмалар менен жок кылууга аракет кылышты. Бизди гана эмес, бардык журналисттерди, көз карандысыз адамдарды. Биз коркутуулардан, шантаж, куугунтуктардан өттүк. Бизге эмне дешти? Унчукпагыла, бийликтин колунан баары келет дешти. Бирок биз унчукпай калган жокпуз. Балам айтып коеюн деген, балам мен сени эч качан таштаган эмесмин. Сени жакшы көрөм. Болгону менин максатым сен өнүккөн, өскөн элде жерде жашасың. Энекем менин жүзүмдү көрбөсө дагы үнүмдү угуп койсун. Үнүмдү журналисттер аркылуу жетет деген ишеничим бар. Байкуш апам мени күтүп жаткан чыгар. Балам дейт деп таптутурун каткан чыгар. Бийик күндө уясына апам үчүн бир башкача муңдуу болуп баткан чыгар. Апакебай, балам жакшы камактагы. Аллах буйруп койгон болсо калат баары. Азаматын акыйкатты сүйгөн үчүн айып менен каматышкан каяктагы. Алсыз болбой, апакебай көтөрүп башты. Акпагыдай арчып койгус көздөн жашты. Азаматын өз жанынан артык көргөн алакандай кыргыз жерде тоону ташты. Көрүнүктүү улуу элдер делген кыргыз, көмүкөйдөн балы тамып келген кыргыз.
Көпчүлүктүн улуулугунда өстүргөнсүз көргөнүмдү айта албасам эмнени кыргыз. Бүгүн биз мурда болуп көрбөгөндөй сиздин колдооңузду суранабыз. Биздин Мбанк бир күн иштеп гана дароо эле бийликтин буйругу менен убагында жабышты. Бирок биз жаңы жолдорду таптык. Patreon'da баракча ачтык, крипто кошелёкторду түздүк. Сиздин колдооңуз менен биз кандай бийлик болбосун басым кысымдарга туруштук бере алчу күчтүү жана көз карандысыз уюм болобуз. Биз 100 дос бир максат деген акцияны баштайбыз. Азыр 67 адам колдоп турат бизди. Февралдын аягына чейин 33 патронду көздөп жатабыз. Кантип Темиров Лайф жана айтайт десе колдосоңуз болот. Ссылка аркылуу өтүңүз, сизге ылайыктуу шартты тандаңыз, картаңыздын маалыматтарын киргизип, атыңыз жана электрондук почтаңызды жазыңыз. Мына ушундайча сиз биз менен бирге болосуз. Мен айтарым, үндөбөй унчукпай калбаңыз. Биз менен кошо чындык үчүн күрөшөлү. Кызык жашоо башталды, иштеп эле баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.